катуу тумоолоду барсак эле гепатит Б деп жаткырды. Ошондон бери 4,5 жыл өттү. 4,5 жылдан бери ушунун оорусу менен алышып келатабыз. Жатпаган больницабыз, көрүнбөгөн жерибиз калган жок. Бул 3 айдын ичинде балам кровать этип кетти. Кровотечение болуп, больницага алып барып, 8 жеринен тамырларын буутурдук. Эң эле немеси балага пересадка деп койду эми. Жыйынтыгы ушу деп больницадан чыгарып коюшту бизди. Сүт менен ар кандай жолдор менен дарыланып жүрдүм. Бирок билинбей оору жеңип келип атты баары бир. Бир 3 ай болуп калды. Ушул оору менен катуу алышканыма уже кровать лечение болуп кетти акыркысында. Инфекционныйга жаттым, республиканскийге жаттым, спецбольницага жаттым, Мамакеевке жаттым. Азыр ичим чоңоюп, туалетке да чыга албай калдык да. Жалаң эле пересадка дейт. Ал пересадка Индияда гана болот экен. Ага $50,000. Биз ага каражатыбыз жок. Ушу балама кайдыгер карабаган адамдардан жардам сурайм. Айыгып кеттин эмеси бар дейт. Ошо боорукер адамдардан жардам сурайм. Ушу баламдын айыгып кетишине жардам берип койгула. Кимде ким жардам берген болсо, Алла өзү ыраазы болсун.